Закондо айтылгандай жүрөм десең, чек арадан бир чыгып кирем десең, Жыргалбек бүт жолдорун айтып берет, звонить эт, сурап көр, ишенбесең. Эч ким жок мыйзамды бузуп жыргап кеткен. Наоборот, проблема ырбап кеткен. Кыйналбай туура эле жүрөм десең, түз эле сурап көр Жыргалбектен. Без пересетка, без посредниксиз күн сайын жолго чыгабыз. Ишеничтүү айдоочулар жана таза тыккан унаалар кызматыңыздарда. Чалыңыз 24 саат 7 күн. Зордукталып өлтүрүлгөн 5 жашар кыздын атасы педофилдин үйүн бузууну талап кылууда. Казакстандын Түркстан облустун Сары Агаш районунда киши колдуу болгон 5 жашар кыздын атасы кырсык болгон үйдү бузуу өтүнүчү менен Казакстандын өкмөтүнө кайрылганын казак маалымат каражаттары жазып чыгышты. Нуржан Эрежеповдун айтымында педофил киши өлтүрүү боюнча соттолгон адамдын үйүнө аракечтер жана силсаяктар чогулуп турушат. Атасы трагедия кайталанышы мүмкүн деп чочулайт. Бул педофилдин үйү азыр аракечтер чогулган жайга айланып калган. Бир нече күн мурун коңшуларым телефон чалып, үйдө жарык күйүп турганын айтышты. Кошуналар анын үйүнө киришкенде бир бөтөлкө спирт ичимдиги жана стакан бар экенин көрүшкөн. Бирок ал жерде эч ким жок экен. Бул үй эчегали аракечтердин жайына айланган. Өкмөттөн бул үйдү толугу менен бузуп, үйдүн аймагын өз көзөмөлүнө алуусун суранабыз. Элге пайдасы тийген жер болсун. Бул үйдү сөзсүз талкалаш керек. Анын үйүн талкалайбыз деп жогору жактан адамдар мага убада беришкен. Үй абдан эски, ал жерде жашоого мүмкүн эмес. Аталган жерде мастар атайын жай уюштуруп алышкан дейт өлтүрүлгөн кыздын атасы. Эске салсак, Казакстандын Түркстан облусунда 5 жашар кызды зордуктоого жана мыкачылык менен өлтүрүүгө айыпталган жергиликтүү тургун Сайдолим Гайыпназаров өмүр бою эркинен ажыратылган. Сот өкүмүнө ылайык ал мындан тышкары химиялык кастрация процедурасынан өтүп, жабырлануучу тарапка моралдык чыгым катары 100 миллион теңге төлөп берүүгө да милдеттенирилди. 2023 жылы июль айында Казакстандын Түркстан облусунда 5 жашар кызды ата-энеси таппай калып полицияга кайрылышкан. Кийин мыкачылык менен өлтүрүлгөн наристенин сөөгү издөө иштерине катышып жүргөн 48 жаштагы коңшусу Сайдолим Гайыпназаровдун үйүнүн чатырынан табылган. Кыздын өлүмүнөн кийин айыл эли дүрбөлөңгө түшүп, кыштакка полиция кызматкерлери келип, интернет убактылуу өчүрүлгөн. Жергиликтүүлөр мурда соттолуп чыккан шектүүнү элдин колуна берүүнү талап кылышкан. Гайыпназаров адам өлтүрүү жана сексуалдык зомбулук көрсөтүү беренелери менен айып тагылган. Тергөөнүн маалыматына караганда шектүү ошол күнү мас абалында болгону, көчөдө ойноп жүргөн кызды азгырып, үйүнүн короосуна киргизгени белгиленген. Кыз бычакталып өлтүрүлгөн. Булак Назар Ньюс KG. Садыр Жапаров Марокконун королуна көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров катуу жер тирөөнүн кесепетинен адамдар курман болгондугуна байланыштуу Марокконун королу Мухаммед VI бин Аль Хасанга көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 8-сентябрында болгон жер тирөөдө адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Жалпы кыргыз элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Жаракат алгандардын тезирээк сакайып кетүүсүн каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Эске салсак, Маракештен 80 чакырым алыстыкта күчү 6,9 балга жеткен жер тирөө болгон. Андан кийин күчү 4,8 3,4, 3,2 жана 3,3 балга жеткен дагы бир нече жер тирөө катталган. Жер тирөөдөн кесепетинен 632 адам каза болуп, 329 адам жаракат алган. Сейсмологдор жер тирөөдөн кийинки силкүнүүлөр жакынкы бир нече саат, атүгүл бир нече күн ичинде болушу мүмкүн экенин айтышууда. Булак Назар Ньюс KG. Кышка даярданалы. Акылбек Жапаров кыргызстандыктарга кайрылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Кайрылуусунда ал өлкөдө курулуп жаткан ГЭСтер тууралуу маалымат берип, быйыл электр энергиясы тартыш болорун мойнуна алды. Кыштын күнү электр энергияны үнөмдөп колдонгула деп энергетика министрлиги элге кайрылып жатат. Айрым жарандарыбыз болсо андан саясат жасагылар келишүүдө. Мына өлдүк, кыштын күнү тоңобуз, бул бийлик свет менен камсыз кыла албай калды деген сыяктуу сындарды айта башташты. Ооба, чындыгында быйыл кыштын күнү электр энергиясы дефицит болот. Анткени суу жылдагыдан аз болду. Суу аз болгон цикл жүрүп жатат. Кудай буйруп, жогорудагы ГЭСтерибиз бүтөрү менен электр энергиясынын маселеси чечилет.
30 жыл чыдап келген жаныбыздагы 3 жыл чыдап коелу, электр энергияны үнөмдөп колдонолу, керек болсо кыштын күнү көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрөлү. Мунун баарына бүгүнкү бийлик күнөөлүү эмес да. Мурдагы бийликтегилер эң жок дегенде жылына бирден ГЭС куруп турса, 30 жылда 30 ГЭС туруп калмак. Эгер электр энергиясынын маселеси жол салуу, мектеп куруу сыяктуу көйгөй болгондо, азыр мектептерди, жолдорду салып жаткандай кылып эле 1 жылда чечип коет элек. ГЭСтерди курууга убакыт, кылдаттык, татаал долбоорлор талап кылынат экен. Башка өлкөлөрдөн, мисалы Орусиядан, Түркмөнстандан азыр кошуналар аркылуу импорт алуудабыз. Бирок кыштын күнү Казакстан менен Өзбекстандын бизге электр энергиясын транзит кылып өткөрүп бергенге аба чубалгылары чыдабайт экен, өздөрүнөн ашпайт. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, бизди азыркы өкмөттү туура түшүнүп, азыртадан электр энергиясын үнөмдөөгө өтөсүздөр деп ишенем. Дагы бир ачуучундукты айта кетейин. 2020 жылга чейин кошуна өлкөлөрдөн кыштын күнү электр энергияны накталай акчага сатып алып жүрүптүрбүз. Ал эми жайдын күнү кошуна өлкөлөргө сугатка суу агызганыбызда, эл аралык нормаларда суу башында турган өлкөлөр суудан ылдый турган өлкөлөргө суу берүүгө милдеттүүбүз. Шлюзду көтөрүп, бош эле агызып берип жүрүптүрбүз. Садыр Нуркожоевичтин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында кошуна өлкөлөрдөн кыштын күнү электр энергияны алып, ал электр энергияны жайдын күнү кайтарып жатабыз. Сууну жөн эле курулай ачпай, генератор аркылуу агызып, андан чыккан электр энергиясы менен кыштын күнү биз алган электр энергияны жаап коюп жатабыз. Мындай жүрүш менен, мындай сүйлөшүүлөр менен мамлекеттин канчалаган акчасын сактап, 2020 жылдан баштап ушундай шарт менен иштеп келе жатабыз. Өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуп турса эле, баары жакшы болот. Азыр Кыргызстанда стабилдүүлүктү бузгусу келген үчүнчү күчтөр да жок эмес. Биз бийлик башындагылар жөн эле жаткан жокпуз. Күнү түнү дебей, каражаныбызды карч уруп, жогорудагы ГЭСтердин курулушун чечип, көзөмөлдөп жүрөбүз. Кудай күч кубат берсе, баары жакшы болот. Сабырдуулук гана керек. Баарыбыз кышка даярданалгы, деди Акылбек Жапаров. Булак Супер KG. Ашко өлкөлөрү Кытайда 2024 жылы биргелешкен машыгуу өткөрөт. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин атайын кызматтары Кытайда кезектеги антитеррордук машыгуу өткөрүү чечимин кабыл алышты. Бул тууралуу Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Руслан Сейсенбаев билдиргенин РИА Новости жазды. Эскерте кетсек, Астанада Ашконун регионалдык антитеррордук структурасы кеңештин 40-жыйыны болуп өттү. Маалыматта машыгуулар 2024 жылы өтөрү айтылат. Сейсенбаев экстремисттик идеологияга каршы күрөшүү жаатында кызматташуу программасын иштеп чыгууга старт берилгенин белгиледи. Кийинки жыйын Кытайда өтөт, деди Сейсенбаев жыйынды жыйынтыктап жатып. Кеңешмеде кызматташтыкты бекемдөө үчүн Индияда практикалык семинар жана интернетти террордук, ошондой эле экстремисттик максатта пайдаланууга бөгөт кое турган антитеррордук окууларды өткөрүү пландаштырылды. Жыйынга Индия, Иран, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын тийиштүү органдарынын делегациялары катышкан. Ал эми Беларусь менен Монголия байкоочу болду. Булак Спутник KG. Мароккодо жер титирөөдөн каза болгондордун саны 1037ге жетти. Мароккодогу жер титирөөдөн каза болгондордун саны 1037ге жеткенин All Arabia телеканалы ички иштер министрлигинин маалыматына таянып билдирди. Жер титирөөдөн каза болгондордун саны 1037, жаракат алгандар дагы 1204 деп айтылат телеканалдын билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, буга чейин каза болгондордун саны 820га, 672 адам жаракат алган айтылган. Эске салсак, Маракештен 80 чакырым алыстык көчү 6,9 балга жеткен жер титирөө болгон. Андан кийин көчү 4,8, 3,4, 3,2 жана 3,3 балга жеткен дагы бир нече жер титирөө катталган. Сейсмологдор жер титирөөдөн кийинки силкинүүлөр жакынкы бир нече саатта түгүл, бир нече күн ичинде болушу мүмкүн экенин айтышууда. Булак Назар News KG.